Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 30 декабрь 2022 жыл. Жыл аяктап баратат. Акыркы күндөрү биз бул кородогу резвый аттуу кулун тууралуу дагы бир тасма тартай деп чечтик. Себеби бул резвый акыркы күндөрү кашынып куйругун мондай алып кашып абдан тынчы кетип атты да. Буга чейин ичеги курттун дарысын бергенбиз. Альбендазол деген. Анан ага болбостон эле мондай кашынып жатты. Мал доктурларга барып сурап, бет аптекадан атайын бир дары алдык. Ошону мурда күнү сайганбыз. Кече күнү. Бүгүн натыйжасын бериптир. Ошол тууралуу тартып коелу деп чечтик. Макей. Мондай кызыл ушундай курттар түшүптүр. Адан тышкары могул жерде да жүрөт. Таппай калдымбы? Мынакей. Мондай кызыл ичке курттар да түшүптүр да. Азыр эмне болгон дары сайганымды көрсөтөм. Мал доктурдун айтуусу боюнча 3 күндөн кийин кайталап дагы сайып коюшубуз керек экен. Буюрса дагы кайталап сайып коебуз. Эмне деген дары экенин сурасаңыздар, азыр айтып берем. Кадимки мондай Ивермек витамин Е дейт. Ушудан 3 грамм сай деген, мен 3,5 грамм сайдым, 4 граммга жакын. 3 күндөн кийин дагы кайталап сай деген. Жан баш этине сайып кой деп натыйжасы болду. Бул курттарды айта турган болсок, интернеттерден да окудук. Бул курттардын белгилүү өлчөмдө жылкынын организминде болуш керек экен. Бул тамак ашын сиңиргенге, тойтун ашкылганга жардам бере турган курттар экен да. Бирок белгилүү бир өлчөмдө. Эгерде көбөйүп кеткен учурда анда биздин жылкы дагыдай болуп кашынып, кайда өзүнүн терс таасирин тийгизип баштайт экен да. Андыктан бул куртту таптакыр эле түшүрүп тазалап салган болбойт экен. Именно могул кызыл курттар тууралуу айтып жатам. Ал эми берки ичеги курттар тууралуу жана ак курттар, узун курттар. Ага могуну бергенбиз. Альбамектин деген 20 граммдан бергенбиз. Оозун эле шприцке сордуруп. Именно бул тайдан курттардын түшкөнүн көрө алган жокмун, бирок башка жылкыларыбызга бергенде, ушул именно ушул дарыны бергенде узун ичке ак курттар түшкөн да. Андыктан бул дарылар дагы натыйжасын берди. Албетте, атайын жылкыларга өзүнүн бере турган ичеги курттарга, тери курттарына каршы дарылар көп экен. Бирок алардын баасы дагы бир топ жогору экен. Эми ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша, эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ошондой дарыларды берсеңиздер болот. Ал эми мүмкүнчүлүгүңүздөр чектелүү болсо, анда ушул жеткиликтүү ушул дарылардан алып берсеңиздер болот. Бул значит ичеги куртка каршы бердик. Бул болсо бул сырттагы жанагы көтөнчүк жактагы курттарга могуну саят экенбиз. Туугандар. Адан тышкары эмне витамин, эмне кошулмаларды берип атасыз деген суроолорго кадимки мынакей рыбий жир, балык майы, витаминизированный дейт.
Бул жерде кайсы жаныбарларга кандай өлчөмдө берүү тууралуу да бар. Мынакей бул жерде турат, лошади дейт. 40-тан 200 миллиграмм bir башка дейт, bir күндө дейт. Менен күнүнө берген жокпуз, суткасына. Биз bir жумада bir берип коюп атабыз. Тутайга 20 граммдан. Адан тышкары трикальций фосфат. Муну жемине кошуп берип атабыз. Добавка атайын. Бардык үй жаныбарларга келет экен, анын ичинде жылкыга дагы. И бор, мел, кальций карбонат. Бул болсо сөөктөрүн бекемдегенге, сөөктөрүн өстүрүүгө кальций курамында. Дагы бир топ учурларда пайдаланса болот экен. Бул жерде сыртында кеңири жазылган. Bunun бардыгы ветеринардык аптекаларда жеткиликтүү баада бир. Булар bir 100 сомдун айланасындагы эле акча турат. Ушуларды жемине, тоютуна кошуп берип атабыз. Натыйжа жаман эмес. Бул тайды мурдагы биздин каналга кирип, мурдагы видеолордон көрө турган болсоңуздар, кандай акыбалда болгонун, бүгүн кандай болуп калганын салыштырып көрө аласыздар. Өз натыйжасын берип жатат. Андыктан туугандар, дагы кеп кеңешиңиздер, сын пикириңиздер болсо айтыңыздар. Биздин каналга катталыңыздар, маалыматыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Биз болсо билген акылыбызды, тажрыйбабызды сиздер менен бөлүшкөнгө ар дайым даярбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар. Жаңы жылыбыз келатат. Жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Элибизге тынччылык, токчулук, молчулук алып келсин. Тынччылыкта ар дайым жакшылыктарды ушинтип эфир аркылуу жүз көрүшүп турайлы туугандар.